Мен Гүлжигитов Мамаев, Аксу районунун Кош Тоо айылы Торгай айылынын тургунумун. Жашым 61. Дыйканмын, өмүр бою ушу талаачылыкта иштеп келатабыз. Былтыр жаңы бир технология келди бизге. Мына түз сөбү боюнча. Мен 3 гектар будай сепкенмин. Ошол будайымдай түшүмдү жыйнап алган немесинде турамын. Жакшы да. Жанагы айдап сепкенде расход көп болот экен. Не деген аны айдатат экенсиң, мала бастырат экенсиң. Кийин анан будайды сепкенден кийин дагын үстүнөн шыкмала тартат экенсиң. А бул түз себүүдө себеп коет экенсиң, болду. Түз себүүдө элдин чөнтөгүнө да пайдасы чоң экен да. Бул Кош Тоо айыл өкмөтүндө 16.300 халкы бар. Бизге келген могу түз себүү технологиясы быйыл жаңы келди. Бул түз себүү технологиясы менен биздин салттуу технологиябыз. Экөөнүн айырмачылыгы биринчиден эң кымбат убакыт, бул убакыт үнөмдөдү. Анан экинчиден бул элдин капчыгын үнөмдөдү. Бул түз себүү технологиясында эл биринчи келип бул долбоор келгенде элдер ишенбей кандай болор экен деп азыр мына элдер ынанып, мына келерки жылы мындан дагы 2 эсеге себет деп мен толук ишенип кетет элем. Түз себүүнү жайылтуу максатында Жалал Абад облусунун Аксы жана Ала Бука райондорунда, Ош облусунун Өзгөн районунда бул долбоор 2024 жылдын июль айында башталган. Бүгүнкү күндө аттаталган райондордо 189 гектар жерден кайракы будайлар эгилген. В этом году на багарных землях Аксельского района мы собрали до 3 тонн пшеницы, используя технологию минимальной спашки, что в 2 раза больше, чем обычными методами. Эта технология позволяет сохранить почву, влагу и принести деньги фермерам. Но чтобы достичь такого результата, была проделана большая работа. Мы обучали фермеров, мы показали, как работает технология на практике. За полями следили агрономы, своевременно применялись удобрения. Были закуплены семена, 3 трактора и 6 сеялок прямого сева по схеме револьверного фонда, что позволяет в дальнейшем и другим фермерам участвовать в продвижении данной технологии. Технология минимальной спашки – это не просто теория, это реальный результат, который мы видим на наших полях. Мен ушул дүйнөлүк азык-түлүк программасына ыраазычылык билдирем да. Неге дегенде, мисалы үчүн менин жекече өзүмдүн жашоомда мындай өтө жардам жакшы тийди. Расходум аз болду да. Мисалы 3 гектар жерге мен жылда эле будай айдачырам да. 3 гектар жерге 100 000 расход кыла турган болсо, мен былтыр 60 000 расход кылдым да. Bunun faydası öte çok değil.